Бек Борбиев Бишкекте эски ырлар кечесин өткөрөт. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, обончу жана аткаруучу Бек Борбиев жакында 50 жаш кутман курагын белгилеген эле. Бул ирет ырчы 16 ноябрда жалаң аккордеондун коштоосу менен кече өткөрөт. Жандуу үн аккордеондун коштоосуна сиздер үчүн Пишпек ресторанында болгону бир күн эстен кеткис майрам тартуулайбыз. Жолугалы Пишпекте деп билдирди ырчы. Эскерте кетсек, билет баасы 1500 сом. Ырчы 1990-жылдары тазасы барбы, Делбирим, Замандаш, Шерине жана башка ырлары менен эл оозуна алынган. Учурда ырлардын саны 500гө чамалайт. 2011-жылы өзү продюсерлик кылган Мен сүйгөн карагат тасмасына тартылган. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Айсулуу Тыныбековага Toyota Camry билет кылышты. Күрөш боюнча Азия жана дүйнө чемпиону. Айсулуу Тыныбекованы тааныбаган кыргызстандык жаран жок болсо керек. Анын жеңиши артында Кыргызстандын желеги дала жерде желбиреди. Нур-Султан шаарында өлкөбүздүн тарыхында алгачкы жолу күрөш боюнча дүйнө чемпиону болду. Аны менен бирге Токио шаарында 2020-жылы өтө турчу жайкы Олимпиада оюндарына катышууга жолдомо алган. Андан кийин аны президент кабыл алып, батирдин ачкычын ыйгарган. Көп өтпөй батирдин ачкычын дагы бир жеке ишкер спортчу кызга ыйгаргандыгы маалым болгон эле. Эми эмне дейсиңер? Бизге жеткен маалымат боюнча Кыргызстандагы дагы бир ири компания Айсулууга Toyota Camry унасын белек кылыптыр. Андыктан чемпион кызыбызды бул белеги менен куттуктап койсоңуздар болот. Маалымат булагы Чындык Чекиткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.